Kecha eskертүү берилген. Эми токотпойт атпайсыз. Yok. Бир айга иштебейт. İşte rас. Укпайсыңарбы ушундай. Замир Шолович, эртең наряд коюп коюңуз. Ким администратор? Эмне үчүн өчүрүп өтүңөр саат 11 болду. Bugün Zagadovka erteğinden Жок, өчүргүлө. tamaklar. Азыр өчүрбөсөңөр, вообще иштебейсиңер. Эми кече 10-дон кийин өчүрүп койду, биз даяр эмес элек. Ondan keyin ошол бүт идиштер өзү калып кетти, заготовкалар өзү калып кетти. Бирок негизи бул терс таасирин тийгизип атат да. Чакан бизнеске терс таасирин тийгизет. Кафе ачкандар, мынау блинчик, пирожки саткандар. Биз булар көбүнчө 1ге чейин иштешет, 12-1ге чейин иштешет эле да. Жок деген 12ге чейин кылганда биз салык төлөйбүз, биз ижара акысын төлөйбүз. Ар кандай жерден той болсо болот да. Ondan кийин тамак деле кетпейт го. Бир четинен кыйын болушу мүмкүн. Азыр көбүнчө студенттер иштешет. Ал жагын билбейм. Masalan yoldan kelganlar bor. Sonra kursak ochadi da любой. Shunda borib tomoq yeb, qo'novi, semeni ochib turadi. Ashlargacha qiyin bo'ladi. Ondan keyin tungi saatda жакшы эле го дейм. Себеби азыр баары эле көчөдөн тамактанып калышты. Үйүнөн деле тамак кылып жешсе болот да. Түнү тамактангандар бар дегендейчи. Анча деле эмес. Түнү деле ачык болсо жакшы. Oğlum ben özüm zakat üstüne aldık getirdim. Ава, алдыргыла. Так, жигиттер өчүргүлө эменечи, болду, давайте. Мына карачы, бар печкалар иштеп атат. Өчүргүлө печканы. Өчүр печкалар барды. Давайте өчүргүлө. Администратор, азыр өчүрүңүз дагы бар. Я. Суу, свет өчүргүлө.